Bismillah, elhamdülillah. Пайғамбарыбыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам айтқанда, менен бір аят болса да жеткіргіле дегенде. Ошоға Құран жөнінде бір пікірімді айтқым келді. Көптен бері ойланып жүргем, қажабат болып жүргем. Ошол өтө маанилүү маселе. Мынакей, бул ыйык Құран. Мына ыйык Құран. Құранды мынакей ар кандай баталарда, эксандарда, бир нерселерде окуйбуз турабы? Мынакей окуп кой депчи, мисалы үчүн жакын адамыбыз өлгөндөчү. Бул Фатиха сүрөсү мынакей. Көп эле билет, балким маанисин билбегендер болушу мүмкүн. Мынагу андан кийинки Бакара сүрөсүнүн башталышы. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф лам мим. Заликал китабу ла райба фи худал лил муттакин. Бул деген эч кандай шек күмөн жок китеп, эч кандай шек күмөн жок. Момундар үчүн жол көрсөтмө дейт да мынакей. Ушул сөзгө маани бергиле. Момундар үчүн жол көрсөтмө. Бул китепти жанагы атаң өлгөндө, апаң өлгөндө же жакының өлгөндө окуп кое турган, окуп эле кутулуп кете турган бир неме эмес, ыр сыяктуу эмес. Болсо байкайбыз да көп немелердечи. Той баталарда, эксандарда атасы, апасы, чоң аталары өтүп кеткенде кой союп неме кылышат анан, бирок Куран окуп койду, бир молдону, бир таксирде Куран окуп коюшат анан. Бирок маанисин түшүнбөгөн себептүү, маанилерине көңүл бурбаган себептүү, ушул Аллахтын сөздөрүнө маани бербеген себептүү адамдар кайдыгерликте, шек күмөндө, ыймансыздыкта, кафырчылыкта жүрүшөт адамдарчы. Шек күмөндө жүрүшөт адамдарчы. Ошо бир патада бир жерде Куран окулганда гана бир кичине Куранды урматтаган сыяктуу бир түр көрсөтүп башына бир чүпүрөк байлап коюшат. Бирок жашоосу толугу менен Куранга каршы да, Аллахтын сөзүнө каршы. Мынакей Фатиханы окудум, Фатихадан кийин окудум. Мынакей мына жерде кыска, эң кыска сүрөлөрдүн бири мынакей Аср сүрөсү мынакей. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Эң жогоруда мынакей Вал аср. Асырга ант деп Алла Таала асырга ант ичип атат. Иннал инсана лафи хуср. Субханалла, адашып кеттим. Иннал инсана лафи хуср. Албетте ар бир инсан зыянда, коромжуда. Орусча каждый человек в убытке деп атат да, орусча. Илаллазина аману ва амилу солихати ва тавассау бил хакки ва тавассау бис собр. Ар бир инсан зыянда, коромжуда, утулушта деп атат. Бирок иман келтирген, жакшы амалдары, солих амалдар жасаган жана адамдарды акыйкатка жана сабырдуулукка чакыргандар гана зыянда эмес деп атат. Мына эң кыска сүрө. Эң кыска сүрө. Мынакей биз мына Google'дан табабыз азыр мынакей. Google'дан Аср сүрөсүнүн мааниси мынакей окулушу. Вал аср иннал инсана лафи хуср илаллазина аману ва амилу солихати ва тавассау бил хакки ва тавассау бис собр. Мынакей кыргызча которулушу, мынакей мына кыргызча которулушу. Чындыгында ар бир инсан зыянда. Бул деген сөз ар бир инсан утулушта болот да. Ар бир инсан адашат, капырчылыкка кирип кетет, адашууга кирип кетет, тозокко кирип кетиши мүмкүн да. Бирок дейт, ким дейт мына. Ким да, мисалы үчүн мына. Ким дейт мына. Иман келтирсе, Аллахка, пайгамбарларга, тозок бейишке, ахирет күнүнө, периштелерге, Аллахтын түшкөн китептерге, кыямат күнгө, тагдырга иман келтирсе деген ишенсе, толугу менен, жүрөгү менен, тили менен иман келтирсе, эч наразы болбосо, шек күмөн болбосо, бир да шек күмөн болбош керек. Ошон үчүн шек күмөн болбош үчүн көп окуш керек, угуш керек. Жана экинчи шарты, жакшы солих амалдар жасаса дейт, мынакей. Солих амал деп биз биринчиден айтабыз эмнени? Алла Таала буйруган иштерди айтабыз. Намаз, орозо, зекет, арам иштерден тыйылуу, адал иштерди кылуу, садака, кайрымдуулук, ата-энени угуу дегендейчи. Дин менен жашоо. Анан жакшы амалдар десе жана адеп акылак, салам айтып коюу, анан бир итке суу берип коюу, ошол менен эле түшүнүп албайлы.
Ал дагы бар, бирок ал эң мындай кийинки кезектердеги иштер, солих иштер. Эң биринчи солих иштер намаз окуу, Аллахка ибадат кылуу. Мына ошол иштер жөнүндө айтылат. Ким дейт? Аллахка ишенсе, Аллахка кулчулук кылса дегендей мааниде түшүнсөк болот. Жана бири-бирине дейт, акыйкатты осуят насаат кылса дейт. Мынакей акыйкат эмне? Акыйкат бул Куран, дин, Аллах Таала, ахирет, өлүм, кыямат, тозок, бейиш. Мынакей ушул ким динди, ахиретти, Аллах Тааланы айтса дейт, мынакей бири-бирине дейт, кимдер дейт. Жана бири-бирине сабырдуулукту насаат кылса дейт ошолордон башкасы дейт булар зыяндуу эмес. Мынакей имам Шафи айткан экен, мынакей эгер Аллах адамдарга бул сүрөдөн башка эч бир далил түшүнбөгөндө ушул сүрөнүн өзү жеткиликтүү болор эле деп имам Шафи айткан экен. Бул бир мазхабтардын бир башчысы. Мынакей бул жерде дагы неме айтып атат. Мынакей Шейх Ибн Баз айтып атат азыр окуйын бияктанчы. Шейх Ибн Баз бул сүрө тууралуу баяндап айтып кетиптир толук дин ушул: иман, амал, дават жана сабырдуулук. Акыйкатта иман келтирүү, аны аткаруу, ага чакыруу жана ал үчүн сабырдуу болуу. Адамдардын толук дин ушул экен да. Адамдардын баары банкрот жоготууда дейт. Бир гана иман келтиргендер, сооп амалдар жасагандар, бири-бирине акыйкат осуятты кылгандар дейт. Мынакей бири-бирине сабырдуулукту осуят кылгандардан башкасы дейт. Мына ушулар киреше көргөндөр дейт. Башкача айтканда биз эгер ушул Куранга иман келтирбесек, кызыкпасак, Курандын маанилерине окубасак, түшүнбөсөк, кызыкпасак, анда биз утулушта болобуз, зыянда болобуз да, жоготууда болобуз. Биз эмнени жоготобуз? Аллах Тааланы жоготобуз, иман жоготобуз да. Анан бир паталарда, тойлордо, бир жерлерде Куранды козоп койгонго гана биз өзүбүздү сороп жүрбөйлү. Мына Куран окуп койдум депчи. Кээ бирлердин ата-энелери өтүп кетти да, анан ата-энем жакшылык кылам деп туруп койсоп коет, анан бирөөлөргө аш берип коет дагы, бир өзү намаз окубайт. Ошо мен атама жакшылык кылдым деп ойлойт да, бирок ал жалган да, өзүн өзү алдоо. Биринчиден ата-энеңге жакшылык барып турсун десең, жакшылык барбаса да жок дегенде ата-энеңе бир азаптар барбасын десең, биринчиден намаз окуш керек. Балдар артында калган балдар намаз окуш керек. Динде жашаш керек, динде жүрүш керек биринчи кезекте. Көп байкайбыз ушул нерсени, анан көп ойлонобуз да, адамдар неге ушундай демек Курандын маанисине ой жүгүртпөйбүз да. Алла Таала Куранда көп жерде айтат: силер ой жүгүртпөйсүңөрбү, ойлонбойсуңарбы? Алла Тааланын эскертүүлөрүнө, Куранга ой жүгүртпөйсүңөрбү деп атат. Акылыңар иштетпейсиңерби деп атат. Алла Таала көптөгөн жерде бизге эскертип атат. Бул Куран бир жөн эле бир ыр сыяктуу эмес да. Мисалы элестеткиле, мисалы үчүн бир МЧСтен келди дагы айтып атат да, инструкция окуп берет бизгечи, мисалы үчүн орус тилинде дейли. Мисалы үчүн: урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, эртең бүрсүгүнү тияктан Кугарт тараптан сел келет, ташкындайт. Анан үйүңөрүңөрдү эшикиңерди жапкыла, курорт жака тоого чыгып тургула. Болсо ким үйүндө калса, мен эскертүүмдү укпаса, эртең суунун астында калат, өлөт, бала чакаңар өлөт, баары кыйрайт деп эскертип атат да. Анан бияктан орусча түшүнбөгөндөр, мисалы үчүн кызыкпагандар, эмне деп атат, сонун сүйлөп атат деп коюп туруп, анан сонун сүйлөп атат деп коюп туруп, ошону жаттап алып туруп ар кимге айтып атат да, мисалы үчүн. Ошондой элестеткиле, Куран бул эскертүү да. Куранда өткөн тарых бар, бүгүнкү күн бар, келечек бар, кыяматта эмне болот, бейишке кимдер кирет, тозокко кимдер кирет, кафырлар кимдер, мусулмандар кимдер, бүт бардыгы Куранда бизге Алла Таала бизге бүт баарын үйрөтүп, айтып, ачыктап берген да. Биз болгону Курандын маанилерине, маңызына көңүл бурбай атабыз, кайдыгер жүрөбүз. Куранды ошол жана бир адам өтүп кеткенде Куран окуп багыштап коет деп эле ойлоп атабыз да. Өзүбүз мына канча бирөөлөр өтүп кетти, мен тааныштар деле канча, туугандар деле канча бар, жакындар өтүп кетти, анан кээде эстеп койгондо бир аш кылып коет, Куран окуп коет, болду. Намаз окубай жүрөт. Ошол артында калган балдар намаз тирүүсүндө оку деген эмес болсо, балдар намаз окубай жүргөн болсо, ошол киши сөзсүз азап көрөт, ошончо азабын көрөт. Бул биринчиден ошо биздин өтүп кеткен аталарыбызга, чоң аталарыбызга да бунун немеси пайдасы тиет. Бул бир. Экинчиден, биринчиден биз өзүбүздү дагы иманыбызды сактап калабыз, тозоктон сактап калабыз да. Ошого Курандын маанилерине, маңызына көңүл бурайлы, маани берели. Ар бир сүрөнүн мааниси бар. Эгер маанисине биз көңүл бурганыбызда, жанагындай жерлерде отурбайт болчок, эркек айыл аралашып алып, жолугу жок, анан жеңкиска кийип алып туруп, аралашып ушул жерде отурбайт болчок, бетте тылтый алыпчы, ыйлайт болчок, уялат болчок. Алла Тааланын сөзүнүн маанисин түшүнгөндө ушу түшүнбөйбүз да.
түшүнбөгөн үчүн ошон үчүн биз ушундай жүрөбүз. Эмне үчүн түшүнбөйбүз? Кызыкпайбыз, изденбейбиз. Ошо күнүмдүк тиричилик менен жүрөбүз. Ошол Алла Таала баарыбызга товфик берсин, мүмкүнчүлүк берсин ыйманга келип калышыбызга. Алла Таала баарыбызга түшүнүк, иман, хидayet берсин. Ассаламу алейкум.